Бүгүнкү эскерүү улуу талант Насыр Давлетовичтин эскерүү кечесинин катышуучулары мына Кудай буйрса биздин маданиятыбызда жалпы эле кыргыз элинин профессионалдык опера, симфония, балет искусствосунда бүгүн чоң майрам. Ушул майрам кут болсун деп айткым келет. Демек, ушул майрамды жаратууда биздин улуу инсаныбыз, кыргыз музыкасынын залкар таланты Насыр Давлетовичтин жазаган эмгеги опол тоодой чоң. Эми айтып отурсак, арман көп дегендей. Бирок арманды айтпайлы бүгүн. Бүгүн биздин улуу инсаныбыз 90 жашка чыгып атат. 90 жаш бул кыргыз мамлекетинин маданиятындагы чоң майрам. Кудай ушу майрамды кут кылсын деп айткым келет. Бул киши биздин арабызда жок болсо дагы, а кишинин жазаган эмгеги элдин эсинде, замандаштарынын эсинде, кыргыз элинин эсинде. Мына мага чейинки улуу инсандар айтып кеткендей, кандай укмуш жаратылыштарды профессионалдык искусствого таштап кеткен экен агабыз. Мен сиздердин астыңыздарда бүгүн мактанып кетким келип атат. Демек, касиеттүү Сарыөзөн облусунун Кемин районундагы кичинекей Карабулак деген айыл бар. Тоонун борунда. 3 эле көчө, так ошол кичинекей айылдан 3 Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2 Советтер Союзунун эл артисти деген наамды алган, өзлөрүнүн эмгеги менен элдин жүрөгүнө жеткен инсандар. Айтып кетсек, Абдылас агабыз, Малдыбаев. Мына ушул касиеттүү биздин храм бул кишинин атын алып жүрөт. Ал эми Дөөлөс уулу Насырдин дечибиз айылда. Мен бир айылдан болом. Кичинекей кезимде ушу мектепке жаңы барып каттанып калган учурда Үмүт апам бүгүн тиги тасмадан көрсөттү го экөөнү. Ай Кайыргүл, бергел. Москвадан Насырдин Байкеңен кат келиптир, сенен ошону окуп бергиниң дагы мага мен айтканды жазып бергиниң, мен кат жаздырып атам сага деди. Сен жазганды билесиңби дейт. Билем дедим апа. Ошондой бир байланыштар болгон бала кезде. Эми айтып отурсак, көп жакшылыктар бар. Анын баарын сиздердин астыңыздарда убакыт алгым келбей атат. Мына ушул касиеттүү сахнада агабыз Насыр Давлетович 40 жыл эмгектенди. Мына тетеги пультта ошол 1-чи даражадагы дирижер, 2-чи, 3-чү даражадагы дирижерлукту алып барып атты. Ошонун 30 жылын мен ушул касиеттүү сахнада бирге иштедим. Ошондогу чыгарган жазылып атпайбы жана эскерүүсүндө 300дөн ашык романстар ырларынын ичинен Жылкычы бозой. Эсимде, мен анда жаш кезим, жаңы келген кезим 60-чы жылдары. Ошондо нарында бир биздин опера театрынын концерти болуп калды, малчылардын слёту болуп. Анан ошого Төрөбай Кулатов алып барды бизди. Анан Насыр байке кичинекей чакан оркестр менен алып барган бизди. Анан ошондон мен ошону 3 жолу кайталадым. Эл журт ошол жерден: "Ай сары кыз, сен алдагы Жылкычы бозой дагы бир жолу айтып кой" деп. Улуу аксакалдар суроосу менен 3 жолу кайталатып ырдаткан. Андан тышкары бир 30га жакын романс ырларын байкенин ошо радио телекорпорациясынын алтын фонунда жаздырып койдум. Кээде улуп калат, кээде эскерилип радиодон айтылып калат. Мен абдан ыраазымын. Демек, бул кишинин жазаган эмгеги абдан эбегейсиз чоң. Мен сиздердин астыңыздарда айткым келип атат. Бибизара Бейшеналиева атындагы көркөм өнөр институтунун байкебиз 15 жыл иштеп калды. Ошондогу жаш
таланттуу адистерди тарбиялоодо бул кишинин эмгеги аябагандай. Болгон күчүн, бай тажрыйбасын, ошондогу окутуу ишиндеги, уюштуруу ишиндеги жакшылыктардын баарын ушул институттун өсүшү үчүн, жаштардын келечеги үчүн аракеттенип, көп эмгектейди, жазады. Ошон үчүн мен ойлойм, бул киши ыраазы болуш керек. Мамлекетибиз жакшы эле оболоду бул кишини. Чоң-чоң орден, медалдарды берди. Мамлекеттин чоң сыйлыгына Токтогул атындагы мамлекеттик лауреаты болду. Андан чоң окумуш, чоң спектакльдерди айтып кетсем, Аса Чыгынкуловдун эми баарыбыз эле көрбөдүкпү? Ошондо Зияданын образын мен 104 жол аткардым. Бүт рахмат анандар, рахмат. Эсиңиздерде экенин. Ал эми чоң операдан Курманбекти биздин улуу акыныбыз Жалил Садыковдун либреттоси менен жазганы. Мына ушул касиеттүү сахнада чогуу иштедик. Ошондой эле Аса Чыгынкуловду да Насирдин Батимиров байкебиздин либреттоси менен болчу да. Ошондо айтча киши: Кайыркүл, сен ырдаганда сөздөрүң тетиги эң акыркы жерде отурган адамдын жүрөгүнө жетсин. Ошого аракет кыл дечи эле. Кыргыз тилин жакшы билгиле анан айындар деп ушинтип эркелетип туруп бизге ушундай чоң сабактарды берчи эле. Көп жакшылыктарды үйрөндүк бул кишиден. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, жаткан жери жай болсун, топурагы торко болсун. Кыргыз эли барда, кыргыз музыкасындагы тарых издөөсүндө бул кишинин эмгеги аябагандай зор. Ошон үчүн кыргыз барда бул кишинин ысмы, жасаган эмгеги эч убакта унутулбайт. Аман эсен болуңуздар. Жашасын маданият, кыргыз элинин маданияты. Жашасын кыргыз элинин ынтымагы, ырыскысы. Бар бололу баарыбыз. Рахмат.